мен ошо ментерге түшүп, мени удворение кылганда 18 статья мененчи. Так. Анан мен границага чыгып келип 5000 штраф жазып 5 күн ичинде чыгып кет деген. Анан мен границага чыгып келип кайра регистрация кылып жүрөм да, анан 3-4 жолу текшерттим. Черный сокто бармынбы, жокмун депчи, бирок 5000 штрафын төлөдүм. Текшерсем чыкпайт а черный соктончу. Ушунда кандай болуп калат? Эми буреке аябай неме как раз ушул суроолор көп келип атат да. Баягы мен выдворение болдум эле, бирок мен кайра эле тигиреке кирип алдым, анан чайлык регистрация жасап алып жүрөм, эч ким кармай элек депчи. Тууганым буреке, сиз мындай выдворение болгондо эртеси күнү эле аны базага киргизе койбойт. Мен жана айтпадымбы, бул выдворение болгондон кийин ошол эки федеральный миграционный службадагы же болбосо сот органдардагы 10 күн күтөт, чтобы ошол эки сиздин жана выдворениеңиз күчүнө кириш үчүн. Андан кийин 10 күндөн кийин ал соттун решениясы күчүнө кирип, анан дагы бир кээ бирөөлөрү 6 ай, кээ бирөөлөрү 3 ай, кээ бирөөлөрү 1 жылдын ичинде анан базага киргизилет да, жанагы выдворение болгон дегенчи. Ошол экинде сиз кийин аны узартканы барганыңызда кармалышыңыз мүмкүн. Возможно. И Умар, эгерде кийин ошол эки сиз кармалсаңыз, уже выдворение 5 жылга болгон да, ошол экини 10 жылга кылышы мүмкүн, узартышы мүмкүн. Түшүндүңүздөрбү? Азыр 5 ай өттү, текшерттим да, вообще текшерттим, 2 жолу текшерттим. Значит, ошол 5 ай болду, эми баягы базага киргизе элек. Эми бизде жанагы мындан мурунку баягы суроо бергенибиз айтып атпайбы, бир күндө мисалы үчүн бир эле райондон 15-20 киши депортация болуп атат. Туура айтамын, бир эле күндө. Да? Анан сиз элестетпейсизби объемду, ошол экинин баардыгын базага киргизиш. Но базага бир күндөрдүн бир күнүндө киресиз. Киргенден кийин кармалсаңыз, бул выдворенияны 10 жылга узартыш мүмкүн. Же болбосо сиз Сахаровага жатып, баягыдай кыйналып, канча бир айдан кийин кетишиңиз мүмкүн да. Так что выдворение болгондон кийин ал базага түшпөй калган деген андай болбойт. Обязательно түшөсүз бир күндө. Ошо 18 точка ошо точно удворение да. 18 деген статья жок, бул Россиянын территориясында жүрүү немесин бузуу деген, жүрүү тартибин бузуу деген статья. Бул Москва менен Санкт-Петербург шаарында кармалсаң, обязательно штраф анан выдворение деп жазылган. Мен 18 точка менен болгонмун, регистрациям базадан чыкпай калган да. Отделениеде бир күн жатып, эртеси через сот аркылуу кое берген. Выдворение болгон, самое главное бул сиз өзүңүз билесиз да выдворение болгонуңузду да. Анан эртең милицияга кармалсаңыз, булар деле айтат, сен ошол эки выдворение болгонун билесиңби, билбейсиңби деп. Колуңа приговор берген эмес. Анан сиз айтасыз, ошол жерден берген, мен ушул сот аркылуу выдворение болгом. Значит, сен буреки кылмышты сен билип туруп жазып атасың. То есть сиз буреки өзүңүздүн күнөөңүздү ooрлотуп атасыз, мындай айтканда. Макул, рахмат. Сиз то есть ошол эки жазаңыз таркалып бүткөндөн кийин сиз башка кылмыш кылбасаңыз, башка кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылбасаңыз, ошол экинде тигиреки судимость снимать этет дагы. То есть сиз уже судимостьңиз жок калат да, так. Ошол экинден кийин сизди чыгарыш керек. Бул маселе боюнча сиз эми өзүңүздүн ата энеңиз эгер гражданин Россия болсо, эми өзүңүздөр сотко катыша алсаңыздар, катышып көрүңүздөр. Бирок бул жерде грамотно, мындай юридически грамотно подход керек да. Акырын тонко подходить этиш керек. Баардык жактарын көргөзүп, закон, мыйзамдуу негизде сотко кайрылсаңыз, ошо судимостьңиз снимать этет. Судимостьти снимать эткенден кийин анан сиз уже чыгасыз да, немеденчи, чөнүп жатат. Через юрист барыш керек экен да сотко. Желательно через юрист, через кылыш керек. Сиз ошо биздин жанагы Гулиза Акматияева кайрылып көрүңүз. Биз ошол эки сиздин кайсы статья менен канча убакыт кесилген, ошол экинин баардыгын карап туруп, анан биз так ошол жерден айтып беребиз, качан чыгарабыз. Рахмат. Все болду. Дамира Амакулова, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен жакында деген эме Бишкектен Москвага, анан декабрдын 20-сына кайра Москвадан Бишкекке 2 жолу билет алгам да.
бир баладанчы немесине картасынан эле акча коруп, ошонун фаршой болуп чыгып калбаса кайсы жакка барып кайрылам, эмне кылып тапсам болот. Менде бүт данныйлары бар да, картасына которгом акчанычы. Сиз эми бурекинде неме деп коет да, киберпреступность деп коет. Мошенничество в сфере новых технологий деп коет. Сиз эми буреке, сиз өзүңүз немедесизби, Бишкектесизби? Жок, мен Москвадамын. Москвада болсоңуз, анда ошол эки Кыргыз Республикасынын элчилигинде неме бар, эки Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү бар да. Ошол экилерге кайрылып көрүңүз. Ошол жерден арыз жазып, бул картанын ээсинин данныйларын табыш керек да. Бул картанын ээсинин данныйларын табыш оңой эмес. Потому что Россиянын банктары картанын ээлеринин данныйларын только ушул эки укук коргоо органдарынын запростору менен гана бере алат. Анан ошол эки узак жол болот да, мындайча айткандачы, чынын айтыш керек. Макул, рахмат. Эрлан ака, ушул боюнча көп суроолор болуп атат да, именно кидала болгондор боюнчачы. Билет кидала кылгандар аябай көбөйүп кетти го. Группаларда аябай көбөйүп кетти ушундай эле кыргыздар. Ошон айынан мен азыр өзүм дагы билет тасара турган кылып ушул каналдан ачтым. Эми реклама ойлогом эле. Просто аябай көбөйүп кеткендигинен билетти биз мен өзүм сата турган кылып, через партнерство кылдым дагы. Андан кийин ошол сара турган кылып атам да. Эми мына сизден сурайын дегенде кошумча суроо, мына азыркы Дамиранын суроосуна бул ошол алгандан кийин эмне болот, анан дальше кандай процесстер болот? Буга дагы дополнительный акча керек болобу, сотко кайрылып да башка эмне кылыш керек болот дальше? Допустим, бала берди данныйды. Негизи бурекеженде жанагы кандай десем, обязательно ошол эки сот органдарына, укук коргоо органдарына кайрылыш керек да, арыз мененчи. Бул милдеттүү түрдө сиздерге, мисалы үчүн, көпчүлүк биздин Кыргызстандын граждандары сразу эле банкка барышат да. Мен ушул эки которуп ийдим, анан данныйларды банктан отказ кылып койсо эле ошо менен бүтүп калат да немесичи. Ушу менен бүтөт турбай депчи. Бул ошол эки картанын ээсинин данныйларын табыш керек да. Ошо картанын ээсинин данныйлары табылып, анан сиз ошол экини незаконно баягы мыйзамсыз сизде алдаганы далилденсе, уже анда бул картанын ээси табылат дагы, блокировать этилет да. Картанын ээсин блокировать эткенде эле уже бул кишилер чыгат. Бурекин баары только укук коргоо органдары аркылуу гана жүргүзүш керек. Акчасы кайтабы ошо? Эми акчасы кайтыш бул өтө узак процесс деп жана башында айттым. Бул не только баягы кылмыш далилдениш керек да. Мошенничество действия далилдениш керек. Анан соттун чечими чыгыш керек. Соттун чечими чыккандан кийин гана анан кайтарылат. Бул өтө узак процесс. И то там ошол картанын ээсинин ошол убакта картасында акча болуш керек, ошо кайра кайтарыш үчүн. Ошончо суммадагычы. Бул узак процесс, но бирок бизди ушул экинде алдап кетти. Капай деп эле ушул экинде отура бербестен, эгерде 1,5 кишилер ушул экини акырына чейин чыгарса, чекесинен азаят эле да ушул экинде мошенничество. Анан кыргыз жарандарын айтып кайрылып коет элем, арзандын тузу татыбайт негизичи, любой жерде. Арзан билет, арзан скидка, анан туда-суда. Бизде кыргызда ушул эки арзан, анан ошо азыраак акча төлөйм десе ошого жабышат да. Ошол экинден пайдаланып атат да мошенниктерчи. Туура айтасыз. Туура айтасыз, именно бизге да чалгандар дагы кымбат экен дейт да, жана акция дегендерге барышат экен. Ал ошо акция дегендер алдап кетип атат да адамдардычы. Мекенештерге угуп жатсаңыздар, бизди көрсөңүздөр, YouTube'дан көрсөңүздөр, маани берип угуп койгула. Что именно акция дегендер өтө арзан сунушагандар, ошо подозрение бар да. Ошондой эмегечи, алдап кетишти. Анда эмесе кийинки мекендеш нет дейт, нетке микрофонду берейин, нет сурооңузду бериңиз. Эгер нет микрофонду басып сурооңузду бере бериңиз, нетте суроо жок болсо аны Алла Кыргызстанга беребиз да. Так, нет молчит. Алла Кыргызстан, сизде сурооңуз барбы, бериңиз. Микрофонуңузду жактым. Так, булар да молчит.
Так, все, ниетте суроо бар экен. Береңиз ниет сурооңузду. Так, кимикин жакты? Мага жаңы калды окшойт. Сиздики жагында беребиз. Жакшысыңарбы? Менин мындай суроом бар эле да. Мен регистрация кылганым июлда келип, регистрацияны кылып, анан 3 айгачы, анан бар жок документтерим нормальный эле, официальный иштейт. Анан кийин дагы улатсам через госуслугачы улат 2 айга улап коюптур. Анан кийин кече онун да өзүбүздүн жашаган үйгө хозяин кылып берди эле, ал болсо 4 айга улап коюптур да. Анан эмнеге меники 9 айга уланбай атат? Эми кандай кылсам болот? Же ушинтип эле уланып берген эле туура элеби? Ошону сурайын дедим. Анан мени мурдакы эле кылган, менден сурабай эле ал деле 4 айга кылып койгон экен да, 5 айга апрелге чейин. Ал жазып атат, мен сени учеттон чыгара албай атам депчи. Анан параллельно 2 жакта тең учетто тура аламбы? Ал эмнеси, ошого түшүнбөй атам да. Эми Бореке жана регистрация кылып атканда, узартып атпайбы? Узартып атканда ошол жерден суроогун көргөзүш керек да, баланчанчы числого чейин депчи. Анан аз срокко коюп койгон Федеральный миграционный службанын кызматкерлери бул 2 нерсеге карайт да. Бул либо жанагы трудовой договордун мөөнөтүнө карайт. Трудовой договор 2 айга кылып болсо 2 айга эле кылып коет. Экинчиси, ошо жанагы сиздин паспортуңуздун срогуна да карайт да. Эгер сиздин паспортуңуздун срогу, например, 8 айда бүтө турган болсо, значит 8 айга чейин эле коет да, ошол эки паспорттун срогуна жараша. Так что бул жерде сизде возможно ошол эки жанагы регистрация коюп атканда, либо коюп аткан кишилер ошол эки 2 ай же 4 ай деген гана срокторду көргөзүп койгон. Ал тигиреки Федеральный миграционный службанын кызматкерлери коюлган гана ошол кайсы дата көрсөтүлсө ошол экиге чейин эле коюп беришет. Экинчиден, либо сиздин да трудовой договоруңуздун срогу кыска, ошол экиге жараша эле коюп берип атат да. Сиздин трудовой договоруңуз срогу барбы же бессрочный бар? Ошо башында июлда кирген боюнча эле ошол эле трудовой договор жөнөтүп берип атам. Анан анда неопределенный срок деп турат да. Ошо эгерде неопределенный срок болсо, анда ошо регистрация коюп аткан киши срогун көргөзүш керек да. То есть эгерде срогу жок болсо трудовой договордун 1 жылга ошол эки 9 айга 11 айга коюп койсо болот да. Значит, ал тигиреки коюп аткан кишилер срогун кыска кылып коюп атат да. Хозяин да, например, Хозяин ошол экинде кылып атат да. Ошол экини Федеральный миграционный службага чогуу барып болбосо жана уведомление жазып атпайбы? Ошол экинде узак срок көргөзүп эле койсо болот да. Может быть, ошо хозяиндарыңыз сизден акча алганына карап, кыска срокко коюп коюп атса керек да. 4 ай, 3 ай. Эгерде ошентип эле жүрсөм болобу же немеге МВДга барайынбы? Же кандай? Бул немеси да тигиреки МВДнын прерогативасы, так что ал жерге сиз барганда деле анын немесин өзгөртө албайсыз. Просто ошо кийинки коюп атканда хозяиндарыңызга туура түшүндүрүп, 1 жылга эле сразу кой, мен кайра 4 ай, 3 айда кайра регистрация кыла берген, мага дагы туура келбейт деп түшүндүрүп, жакшылап сүйлөшсөңүз, может быть, 1 жылга койт. Негизи мындай эч нерсе болбойт да. Мындай айтылып атпайбы, 3 ай эле кылып жүргөн болбойт депчи. Эч кандай коркунучу жок. Мисалы үчүн адам эми мындай да, тигиреки законодательство боюнча мисалы үчүн бир киши бир жерде эле кечке иштей берсин деген деле неме жок да, берене жок да. Мисалы үчүн бир киши бир жерде 3 ай иштеп, кайра башка жерге иш которуп, ал жерде 3 ай иштеп, ушундай болушу мүмкүн да, туура айтамбы? Ошон үчүн ал жерде 3 ай же болбосо 9 ай обязательно бир жерге турсун деген эч кандай мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Так что 3 ай бир жерде турасыз, 4 ай турасыз, 2 ай турасыз, бул сиздин өзүңүздүн жеке каалооңуз жана ошол эки регистрация койгон кишинин каалоосу. Рахмат анда чоң. Рахмат чоң. Ушул жерде толуктап кетишибиз керек да, Мирлан байке. Булар азыр биздикилер сатып алып атпайбы, юридистикечи, трудовой договорду. Анан кийин сатып алышат дагы биздикилер. Ал менен границага чыгып келишип 3 айдан кийин дагы 3 айга жасатып булар. Анан дагы 3 айдан чыгып келип, ушинтип жүрүшөт да.
Бул жанагы 98 деген мыйзамга туура келип калып атат да бул жердечи. Ошол жөнүндө да кошумчалап кетсеңиз, бир адамдарга түшүнүрүктүү болсун. Бирок берки айтканыңыз эң туура, азыр алдын айтканыңызчы. Адамдарда чектөө жок да. Бир жумушта иштей же бир жерде нече күн дегенчи. Меники ошого кирбейт да, мисалы. Жок, сиздики кирбейт, сиздин трудовой договоруңуз бар да, мисалы үчүнчү. А кээ бир биздин башка жарандарыбыз мындай границадан киргенден кийин 3 айлык регистрация кылып, анан ошол регистрация 3 ай срок бүткөндөн кийин трудовой договор кылбастан кайра границага кирди чыкты кылып, кайра 3 айга регистрация кылып атпайбы да? Көпчүлүк кээ бирлер ушул эркиндей кылып атат да. Бул туура эмес. Потому что эгерде сиз границадан өтүп атканда работада кызып киргенден кийин, ошол эркин белгилеп киргенден кийин, эгерде 3 айдын ичинде сиз трудовой договор жасатпасаңыз, анда уже 3 айдан кийин чыгып, сиз 90 күн, то есть дагы 3 ай уже Россиянын территориясына кирбешиңиз керек. А сиздики трудовой договоруңуз бар, уже сиздики ага жатпайт. Анан калган ошо жанагы кайра эле жана 3 айлык регистрация жасап жүргөн биздин атуулдарга карата айтып атабыз да. Биздин жарандардын көпчүлүгү ошо 3 айлык регистрация кылып атат. Бул туура эмес. 3 ай регистрация бир гана жолу жасалат. Болду. Границадан кирдиң, 3 айлык регистрация жасаттың, андан кийин сен обязательно трудовой договордун негизинде узартышың керек. Рахмат. Дагы бир суроо берип алайынчы. Мен ошо эжем неме кылып былтыр немеден өткөндө Сахароваданчы, андан кийин фальшивый чыгып калып регистрациясы, анан дагы узартканда 1 жылгачы, ноябрда өтүш керек эле, анан узартып алдым го, мартта кетем деп барбай койду да, быйылчы повторныйна. Анан ошол кандай туура кылдыбы же муну жаңы жылга чейин барып кел деп ошентип атам, ошо барса туура эле болобу? Негизи медосмотр 1 жылда бир обязательный порядка өтүш керек, да? Эми кээ бир биздин кыргыз граждандары вообще башка ушу Өзбекстан, Тажикстандын граждандары да ушул эки правила менен мындай орустар айткандай пренебрегать этип коет да, мындай көңүл кош карап коюп атышат да. Бирок азыр эми Россиянын федеральный миграционный службасы буга дагы аябай катуу чектөөлөрдү киргизип баштай элек да. Бирок башташы мүмкүн. Ошондуктан сиз эжеңизге ушу законно 1 жылда бир келип мартта кетсе деле, кийин келсе деле, ал 1 жылга кайра келгенинде кайра өтпөй эле дагы 1 жыл жүрө берет да. Так что азыр өтүп койсо пайда. Негизи азыр болуп берет да, мисалы мартта түгөйт да регистрациясы. Быйылкы жыл месене кирип калып унчукпайбы барса деген? Жок. Унчукпайт. Азыр көп деле андай тактап прям федеральный миграционный служба сен убагыңды өтпөй калыптырсың деп депортация кылып же болбосо кандайдыр чара көргөн пока маселелер болду. Рахмат, андай чоң рахмат. Все, Акматхон бериңиз сурооңузду. Акматхон Насипов. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Men Food City'de jumush qilaman. Har 3 oyda kirdi chiqdi qilib, chasni qilib kirib chiqib juraman. Самозанятый qilib hozir ochib olsam, yana 3 oydan keyin borib keltirib работа, сел-визит, миграционный работа жазсam, Sberbankdan men o'zimga самозанятый ochib olsam bo'ladi. Bu birinchi so'rov. Ikkinchisi, meni ishlayotgan Food City'dagi sklad xo'jayini meni ofitsiant ishga olmaydi. Shunga javob berib qo'ysangiz. Эми сиздики биринчиден частный менен 3 ай сайын кирип атам деп атпайсызбы, да? 3 ай сайын жүрүп атам. Азыр күндө закондалга кыйын болуп аткан үчүн бу 3 ай түгөгөндөн кийин работада барып, самозанятый кылып ачсам, у трудовой договор бербесе болотпу, жокпу? Жок, самозанятый болгондо деле сизге трудовой договор керек болот да, потому что трудовой договор бул сиздин регистрацияңызды узартканга керек болот да. Сиз жана частный деген немени баягы цел въезданы да. Сиз границага чыкпай деле, азыр ушундай закон чыккан, границага чыкпай деле ошол эки федеральный миграционный службага арыз жазып эле өзгөртүп алсаңыз болот. Миграционный картадан биринчиден да. То есть чыгаша болбойт дейм да, лишний. Экинчиден сиз айтып атпайсызбы, жана хозяиным мага официальный документ бербейт депчи. Официальный документ бербеген бул сиздин жана иш берүүчүңүзгө да минус, потому что сизде ошол иш үстүнөн кармай турган болсо, иш берүүчүңүз сизге 800 000 рубль штраф төлөйт. Сиз ошол эки үчүн эгер мүмкүн болсо ошол эки иш берүүчүңүз менен тактап конкретно сүйлөшүңүз керек. Сен дагы страдать этпеш үчүн, мен дагы страдать этпеш үчүн келге трудовой договор ортодон кылып коелу. Ал эң жөнөкөй, эң жеңил эле нерсе.
көпчүлүк иш берүүчүлөр просто ушуреке ойлошот да, мен буреке трудовой договор берсем, анан аны регистрация кылыш, анан тигиндей кылыш, мындай кылыш оор депчи. А на самом деле кыла келсең, бул бат эле бүтчү нерсе да. Баардыгын даже федераль миграционный службага барбай эле почта аркылуу эле жөнөтүп койсо баардыгы өзү эле бүтөт. Так что биз ошо иш берүүчүбүз менен сүйлөшүшүбүз керек да биринчи очередь. Болду, рахмат, рахмат. Алла Кыргызстан бериңиз суроо. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Men былтыр июлда киргенмин, анан 3 айлык регистрация кылып, анан зеленый карточка медосмотрдан да өткөн эмесмин да. Анда эми эле кире баштаган эле закон. Анан кайра мен ошол 3 айдын ичинде трудовой договор алган эмесмин да, жакшы жумуш тапкачы. Анан кайра меники просрочный болуп кетти, кийин штраф төлөп 2000 рубль. Анан кайра регистрация кылдыргам трудовой договор алып ага чейинчи. 3 айдан кийин. Эми азыр мен трудовой договорумда жок, и пропискамдагы 6 ай просрочный болуп кетти да. Ошого кайтып чыгып кетсем болот. Сиз эч кандай немеңиз жок эле чыгып кетсеңиз болот границаданчы. Жок, азыр мен Сахалиндемин да. Сахалинде азыр тынбай эле рейд болуп атат да. Ошого кандай кылып чыгып кетем, башка жолу барбы? Сахалинде болсоңуз деле кандайдыр болгон күндө деле сиздин азыр регистрацияңыз да жок болсо, сиз азыр Кыргызстанга чыккантасызбы? Ооба, Кыргызстанга чыгыш керек болот. Эч ким сизге тоскоол боло албайт. Каяктан силер Владивостоктон учасыңарбы Кыргызстанга же Иркутскиден учасыңарбы? Көбүнчө Новосибирь, анан Красноярск менен кетебиз да биз. Новосибирск, Красноярскке барып эле ошол жерден Кыргызстанга учуп кетебиз. Трудовой договоруңуз жок жүргөнсүз кандайдыр бир деп сиздерге чара колдонбойт негизичи чыгып атканда. Сиз өзүңүз добровольно чыгып кетип атасыз да. Жок, азыр буга чейин Мыйзам боюнча ушундай десеңиз. 2-3 таанышым чыгып кетти. Жанагы аэропорттон кармап 2000 штраф төлөп, анан 5 жылга запрет кылып анан чыгарып коюп атат экен да. Ошого попал болуп калбаймбы деп ойлоп атам эмечи. Попал болуп калыш, попал болуп калбашы өзүңүздүн баягы немеңизден да. Жолуңуздан болот да. А так негизи сиздин трудовой договоруңуз жок болуп, же болбосо кандайдыр бир документиңиз жок болсо, Россия Федерациясы сизди кармап алып калганга акысы жок. Чыгып кеткенге акыңыз бар, сиздики толук да. Эми ар кандай шарт болот да. Чыгып атканда ошо границадан кармап ошентип штраф салып неметип атышыптыр. Желательно ошол экиге попал болбогонго аракет кылыңыз да. Анан мен угушум боюнча бияктан иш берүүчүлөр барго. Ошолор келет, мен буга документ кылып бере албадым, ушундай какой-то процент не төлөш керек экен го, штраф төлөйт экен го бу. Ошо справкага окшогон бир нерсе жасап берет экен да. Себеби бул менин колумда иштеди, документ кыла албады деп. Ошондой справка алып чыгып кетсем болобу? Ошондой справка береби? Мен андай справканы чынын айтайын көргөн эмесмин. Бул эгерде иш берүүчү сизге мен ушелеке менде иштеген, бирок мен ушелеке документ кыла албадым деген сөз, бул өзүнүн күнөөсүн мойнуна алуу болот да. Иш берүүчүгө 800 000 сом штраф салат үчүнчү. Иш берүүчүлөр буреке барбаса керек да, эгерде өзүнүн ушу жоопкерчилигин билсе. Рахмат чоң. Калыя Кадырбекова, сүйлөңүз. Андан кийин Жолдошова Күмүшай сизге. Саламатсызбы? Саламатсыз. Менде Москва шаарындагы школьник балдарга, жашы 18-ге жете электерге канча убакытка Россия территориясында жүргөнгө болот законуна? 3 жылдын ичинде чыгып кайра кириш керек деген сөз уктум да. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Сиз жакшы жетелек балаңыз, жакшы жетелек башка чет мамлекеттин атуулу, эгерде ошол ата-энесинин регистрациясы, ата-энесинин трудовой договору менен регистрация болгон болсо, ошо ата-энесинин регистрациясынын мөөнөтүнө чейин регистрация болгонго уруксат. Ал эми жанагы 3 жылдан кийин кирип чыгыш керек экен, анан 5 жылдан кийин кирип чыгыш керек экен, анан 1 жылдан кирип чыгыш керек экен деген сөз, бул чындыкка дал келбейт. Түшүнөсүзбү? То есть эгерде сиздин балаңыз, сиз Россиянын территориясынан 10 жыл бою чыкпай иштесеңиз, балаңыз дагы 10 жыл бою ошол сиздин трудовой договоруңуздун негизинде регистрация кылып жүрө бергенге акысы бар.
меники трудовой договор менен ошо менин өзүмдүн регистрациям менен ошол чогуу коюлат да, квартира снимать ооба. этейин. Бир эмес 4 баган тең коюлат. Анан эмне үчүн МФЦга барганымда былтыр ошондо 3 жыл деп точно айтпады, бирок айтты да, надо обновить миграционную карту деди. На следующий раз деди да. Эжеге бул МФЦда гражданский эле мындай кишилер отурат да, мындайча айтканда сиз экөөбүздөй болгон элечи. Булар документти посредник деп да койсок болот да. Мисалы МФЦга барасыз, документтерди тапшырышат. Ал документтерди алып тигиреки федеральный миграционный службага жиберет. Федеральный миграционный служба регистрацияны кылып, кайра МФЦга берет да, сиз МФЦдан алып аласыз да, мындайча айткандачы. Бул ортомчу компания болуп калат да МФЦ. МФЦда эми көпчүлүк сотрудниктер бул миграционный законодательствону атыйдо билбейт. Ал жерден ошол экинтип эле ошо туура эмес. Кээде көпчүлүк биздин бул Кыргыз Республикасынын граждандарынын көпчүлүк ошо регистрациясы чыкпай калганына, туура эмес болуп калганына МФЦнын сотрудниктери күнөөлүү десем дагы жаңылбайм да. Көп жолу эле көргөнбүз биз анычы. МФЦнын сотрудниги фамилия атын туура эмес жазып коюп, регистрациясы туура эмес болуп калган кишилер. МФЦнын сотрудниктерине кандайдыр бир сөзлөрүнө ишениш кажет эдеби жок да. Анда трудовой договор базада бар болсо чыкпай деле аларды балдарды убара кылып жол кире дегендей. Жолдо, конечно, азыр жол жаман. Казакстанга барып келгенден өтө кооптуу. Анан Кыргызстанга барганда деле өзүңүз билесиз, 15 миңдей болуп атат билеттер. Баардыгы эле Ошко деле, Бишкекке деле. Ошон үчүн чыкпай койсо деле болот экен анда. Анан миграционный картанын өзү суроогу жок. Миграционный карта сиздин регистрацияңызды канча жылга узартсаңыз, ошончо жылга узарып кете берет. И балдардын миграционный картасы да ошондой. Анан экинчи суроом, биз квартира снимать эткенде бул жакта квартиранын ээси менен түзгөн договордун негизинде какой-то чакыруу берилет эгер барсак, Кыргызстанга барып кайра келгенде деген да сөз уктум да, ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Кыргыз Республикасынын граждандарына Россиянын территориясына кириш үчүн эч кандай официальный чакыруунун кажети жок. Жок, снимать эткенде, киргенде, балдар менен келатканда ошо бара турган жериң деген бланка толтургам да мен. Ошол эми күчүнө киреби? Бул жерден биз эми өзүбүздүн